Бүгін Талас обласына райондарға мындай скорый помощь фасоль менен иштеген жигиттердин атынан подарок алынды да. Талас областында эпидемиологиялык абаласы туруптун. Өзүңүздөр көрүп тургандай 3 автоунааны фасоль ассоциациясынын ишкерлери. Бул больницанын жетекчиси ким? Талас областынын медицина мекемелерине берүү учурунда тапшыруу жөнүндө Талас областынын Мекеменин аты жөнү боюнча координатору Шамбетова Айжамал Бизде Талас облусунун калачандары күн үчүн жакшы күн болуп атат. Анткени бүгүн биздин материалдык техникалык базабыз чыңдалып атат. Мен айтып кетким келет, өзгөчө мына ушул историяны жакын көрүп аткандарга биз ушул ковид башталгандан баштап күчөтүлгөн режимде иш алып барып атабыз. Ушул күчөтүлгөн режимден биринчи күндөрү ушул ассоциациянын өкүлдөрү келип туруп сүйлөшүп кеткен болчу. Эмне жардам керек деп. Башынан булар толугу менен саламаттык сактоо үчүн 3 тонна ГСМ алып берип жүрүштү, мына азырга чейин ушуну пайдаланып атабыз. Анан кийин өстөрүнө карап, ар бир больницага кирип чыгып, бүгүнкү күнү реанимационный многофункциональный кроваттарды берип атат. Андан тышкары облустук биргелешкен ооруканага, облустук дарыгерлик практика борборуна, ошондой эле Чат базар аймактык ооруканага дагы бүгүнкү күнү ушундай жаркыраган 3 автомобиль келип атат. Учурдан пайдаланып, ыраазычылык билдирем ушул фасоль ассоциациясына.